Бул Алтын Казына рестораны. Өзүңүздөр билгендей эле жана Ровдага бардык. Азыр эми Алтын Казына ресторанында жүрөбүз. Ичине кирип чыктык. Администратор менен сүйлөштүк. Администратор Ренат деген жигит экен. Анан Алтын Казынага бүт ушул территория бүт караштуу. Бул территория деген тетиги могул жакта летний бассейн да бар экен. Мына ушунун баарын мондай сырттан көрсөтөйүн. Көпчүлүгүнө белгилүү эле болуш керек. Балким билбегендер да бар. Азыр бир айым келди да, анан келип туруп аябай качты, бизди көрүп алып аябай чуркап качып кетти, биз үлгүрбөй калдык. Себеби анын мындай кокусунан келип калышын билбей калдык да. Ушул бассейн тетиги көрүнгөн гостиница, жанагы кыз зордукталды деген гостиница, ушунун баары бири-бирине мондой болуп связаны экен. Бул жерде аябай көп кызматкерлер иштейт экен. Официанткалар бүт жаш кыздар, аябай жаш кыздар. 16 жаш, 17, балким каникулда да иштеп аткандыр жаш кыздар. Урматтуу ата-энелер, ушундай жаш кыздарыңарды ушундай жерлерге иштегенди эле бербесеңер жакшы болот эле. Мындай жерлерде аябай ичкинчилик болот, башка нерселер болот. Ошондуктан мына мен көрсөтөйүн баарын. Балким келгендер бар, балким келгендер жок. Бул жакта бассейн бар экен. Көп иштер болот экен бул жакта. Мына бассейни. Эми Бишкекте жашагандар бар, анан Бишкекте жашабагандар деле көп да. Билбегендер көп. Бул жерде ушундай тойхона аталганы менен, бул жагы тойхона аталганы менен арты сойкукана дешет. Биздин угушубуз боюнча. Иштен кийин ушул жерде иштейсизби же? Ресторанда иштейсизби? Сиздер күндүз иштей эле кетесиздер да же кечинде канчага чейин иштейсиздер? 6:30. Анан официанттар кайсы убакка чейин иштейт? Билбейт экен, мен кеч калбайм да. Кетип каласыз, Официанттар 30, 40, 50-дөй. Кээде алмашканда 70, ушундай 70-дөй жаштар, жалаң жаштар, эркектер, анан жалаң кыздар иштейт экен. Иә. Мен өзүм үчүн тарттым, эмне болду? Частный территория же. Частный? Эмне үчүн? Эмне үчүн? Биз жанатан бери эле жүрөбүз. Частный ким силерге айтты? Частный деп. Частный ким? Ким эметет бул жерге? Биз тетиги опер менен чогуу келдик, күтүп атабыз ошо опер менен. Ал жок, сырттан күтпөйбүз. Опер биз иштен күтүп атканбыз даже. Ушинтип балдар келип уже бизди коркутууга өттү даже. Анда бул жерге канча адам жүрөт? Эмне үчүн сен мага эметип атасың? Камераңызды өчүрүп коюңуз, болду. Өчүрбөйм, эмнеге өчүрөм? Азыр толтура эл көрүп атат силерди. Сени көрүп атат, именно. Эмне? Колуңду тарттың сен, тартканга болот. Бул жагы гостиница экени чынбы? Бүт бардыгы артына связанный турбайбы? Тетиги эже жанагы Махабат Мавлянанын сиңдиси качып кирип кеткен жана. Ошол келди да жана. Келди, биз аны тартып үлгүрдүк. Бияка качып кирип кетти го. Жок, сен жолоо мага жакын вообще. Вообще жолоо. Сырттан тарттың, sonra чынтып бияка чыгып. Мына көрүп атасыңар, мага жасаган мамилесин. Эмне кылып атам, эч ким келген жок, сен ары турмуш. Андай жабышпа мага. Бияка келбейсиң, аттасың. Ошентип азыр жана келген аял охранасын жөнөтүп, биз азыр эле тетиги жөнөттүк. Мен гостиницага кирем,
Акча төлөп жатам. Гостиницага? Ооба. Иштебейт Иштейт экен го. Иштейт экен. Мен сурадым жана. Кыздар иштейт. Азыр 13-үнө чейин спортсмендер бар деди. Тетигилер айтат, арендада биз опер менен чогуу келдик. Биз өзүбүз үчүн тартып атабыз. Сен эмнеге келип атасың бул жака? Нурсултан. Ушундай. Бул жагы гостиница экени чындык, союккана экени чындык да, чынбы? Союккана экенсиң. Ооба. Айтышты го, союккана дешти го. Айтып атпайбы? Ким айтып атат ушуну? Иштен кийин бул жака кирип кетип турбайбы? Бүт официантка кыздарды алып кирип кетип турбайсыңарбы, чынбы? Ким? Ушул элдер айтты. Жана эле айтты, могу жерде иштегендер айтты даже. Кечинде мына бүт жаш кыздар иштейт экен. Анан жаш кыздарды бияка алып кирип кетип турбайсыңарбы? Администратор. Сен да администраторсуңбу? Охранасыңбы? Кимсиң? Нурсултан келбейсиңби? Кимсиң айтсаң? Эмне кыласың ким экенин? Жок, ким экенин айтпайсың Өзүңүз анда. кимсиз? Жок, айтпайсыңбы сен? Өзүңүз кимсиз? Мен өзүммүн. Өзүңүз болсо чакырып. Мен тетик опермен келгем, жок. Ушул сыра жүрөлө тартып жүргөн. Тартып чыктым керек болсо. Гостиницанын ичине чейин тартып чыктым. Болуң сен тартып алыңыз. Тартам, эмнеге тартпайм? Болуң сыкпайсыз. Мен азыр түз эфирдемин, жок. Керек болсо арганда кылып чыгарамын. Чыгарам. Таза жүр. Арамдан иштебей таза жүрбөйсүңөр. Эмне жаш кыздар зордуктап атасыңар? Жаш кыздарды. Жок, кече зордуктуу болду беле? Билесиңби сен ал тууралуу? Ал жөнүндө тууралуу мен эчтеке. Кандай билбейсиң? Билесиң, еще как билесиң. Ушул жерде иштейсиңер, билбейсиңерби? Султан. Ия. Ушул жерде иштейсиңер, билбейсиңерби? Са приказ келген үчүн келип атасың да мага, чынбы? Азыр жана качып кирип кетти го бир аял. Ошолбу Махабат Мавлянова сиңдисиби ошол? Билбейм, мен эч ким көргөн эмесмин. Бул жер Молпо бардыгы артынан бириккен коддору бар. Мен жана тартып келдим, видео кылып чыгарам дагы. Монтип азыр бизди кулганына байланыштуу эшикке чыккан туура келет. Азыр дагы биз блогерлер бүт чакырганбыз, келет. Эмнеге чакырбайт экенбиз? Силер бирөөнүн айдай кызын зордуктап коесуңар, бул жакта арам иштерди жасап кыз сатып отурасыңар, бирөөнүн кыздарын бияка официант кылып алып киргенсиңер дагы, анан бияка алып кирет экенсиңер. Неге түндө андай арам иштерге жол бересиңер? Неге допускать этесиңер ошондой нерсеге? Айтып атпайбы? Жанагы кызыңар жүрбөйбү ровуда? Ровуда жүрбөйбү ошол кызың? Ооба, ушундай кылышат деп. Айтып өрүшөт. Эч кандай айтып өрбөйт. Эртең акыл заман болуп кетсин, ишендиресиң. Сен келбейсиң бакта, камерамен тартып чыгарбайсың. Нурзат, но карасаң, но мен кууп чыкты бияктан. Беле бакта тартканга болбойт чексиң. Болот, билбейм, мен кууп жүрөт антан бери. Бир тарткандар болду дежес, жетти тартып өрөсүң. Билбейм, кууп чыкты. Кара кайра күч колдон, мен түрткүлөп атат. Күч кол, анда мен түрткүлөп атасың анда. Жантан бери монтип түрткүлөп аткан кийин менби? Колун тийгизсинчи, азыр колун тийгизип көрбүдүм. Сен вообще Көрдүң көрө? Ушундай бас жазира көргөн, мен сага азыр аркасын көрсөтөмүн. Аркасыр жазира мол деген биринчи, экинчи этаж ресторан экен да, анан могу жактан бириккен фото экен да, артынан чыгып, анан могу жагы астында эме экен, жанагындай тамак пиширчү жер экен, андан ошондон чыгып эле кечинде могу жака гостиницага кирип кетишет экен. Анан бир 30-70-тей. номерлер каякта экен? Камерада көрсөтүп аткан. Азыр могу жакта биз азыр опер кирип кетти, биз чогуу киргенбиз да, бул бала болбой эле кууп келип атпайбы? Ошо жака чейин кууп барды. Ооба, но жерден. Мен тартып жүргөм да. Каттасың, келбейсиң. Ооба да, бул да. Көргөн айтып өрбөйлө. Анда эмнеге түрткүлөп атасың сен? Сен айка чейин кууп барасың сен. Эчим болгон жокпу, тиген жокпу. Бир тарткан эле болду да. Тийип көр биринчи, попробуй. Колун тийгизип көрсө. Sen bunu koy degenden ortuna. Sen bunu koy degenden ortuna. Aslında şurada varsın. Az özüktөрүп моктор деген ким баспы? Атичаттар болуп коёсуңар. Жок, биз кармаган жокпуз эч жерде. Биз жөн эле мындай эле тартып жүрөбүз. Болду, кармаган жокпуз эч нерсеңерди. Жок, биз просто муну эле көрсөтүп коеюн мен. Жазира жүрсөң. Могу жактан фото бар турбайбы? Выход бар турбайбы? Могу ресторандан чыккан. Анан бул жактан бул гостиницага кирип кетет экенсиңер, а? Көрдүм мен, даже могу жака чейин кирип чыкпадымбы? Могунун ичи тамак пиширчү жай экен. Сыртка чыкпа, болду эми. Ушул тартырса бир тартмай. Анан бул жактан гостиницага кирип кетет экенсиңер. Неге? Атичаттар бүттү бар эже кетип Эми кече 2 күндөн бери канча отпечатка болду? Айтсаң? Канча адам болду? Эмнеге коркуп атасыңар? Ия, эмнеге коркуп атасыңар? Таза болсоңор коркпойт элеңер да, чынбы? Emnege uşunu tip karaya algan joksыңар? Неге ошол кыздардын коопсуздугун карабайсыңар? Бирөөнүн айдай кыздарын эмнеге зордуктайсыңар? Ия. Эмнеге коопсуздукту карабайсыңар? Бар да, өзү бар. Бир сутка бою кандай бир кирип текшерип койбойсуңар? Ушул вакытта кандай көргөн жоксуң? Эмнеге көргөн жоксуң? Ушул вакытта
Камера қарап Biz қалаған уақытта тартамыз. Қалаған уақытта. Қолдардан келген блогы. Ошо карабай билеңиз. Силер эмне журналисттерге, блогерлерге Böyle eşten girgizбей калсаңарда. Жерде Арам иштерден коркпойсуңарбы? жана Я. Арам тамак жеп жүрсөт булар. Жок, биз опермен чогуу келдик. Чогуу келдик биз. Анан? Анан эмне бул жака киргизбей атасыңар? Силердин абаңарды жутса да болбойбу? Иә. Силердин абаңарды жутса болбойбу? Биз далилдеп атабыз, могул жакта выход бар экенин. Выход бар турбайбы? Бул жактан алып келип кеткендер тура турбайбы? Biz қаласақ түні күн тартамыз. Biz қойыспыз. Жок, ошондой турбайбы, чынбы? Эмне болуптур камера болсо? Ал эмне гана ошол гана камераңар өчүрүлөт анда? Неге ошону контролдогон адам жок бул жерде? Карабаса андай түрткүлөбөгүлө. Сен айтып түрткүлөнгөнгө акың жок. Могул жактан даже көрдүң, мына көрдүңбү? Могул жактан чыкса болот экен да, выход бар экен. Анан даже могул жакта жана кухнясы экен. Ушул жакта качып кирип кетти азыр ошо Мавлянанын балким сиңдиси деп ойлоп атам да, же эжеси же сиңдиси качкан боюнча кирип кетти дагы. Бул жактан биздиге билбей могул жакка кирип барды да, биз бул жерде отурганбыз. Тойго келгенбиз, чыкпайбыз. Ол десең, тойгун ичине оруп отурулат. Барбайм, мен ушул жакта жүрөм. Бул жакта машина коюлат экен, даже могул жакта выход бар экен, татякка чыгып кете турган. Мына бул жакта канчалаган иштер болгон. Буга чейин дагы азыр личкага ооба, бут гостиница экен, канчалаган. Бул жактан. Мына көрдүңбү бул жактан? Бул жактан да бүт выходдор бар турбайбы бул жакта? Кандай ушун көзөмөлдөйт? Камералар бүт бар экен мында. Иштеп атат камералар. Барды камера кандай өчүп калат? Камераны булар атайын өчүрүшүптүр ошол күнү. Булар бүт жаш кыздарды алат экен да өзү жумушкачы. азыркыдай болуп ошо күнү көзөмөлдөп айтпайла. Силер бизден коркпогула. Силер мына корко турган кедиге Bir gün özlerinin kızını, karındaş, ece karındaşlarını oşayıp zorduqtağından düşünüşöt. Ağa sen bular düşünüşpöy. Ha bir günü azır kete otasınız. Şaşmay turba. Ulaq tezine kelет. Senin kızın vardı. Tural, senin kızın vardı. Kızın vardı. Buna 10 жылдан Алтын казына бул, алтын казына. Бирөөсү отурбай. Саат ошол убакта сен жаныңа түшөт, ошол убакта билесиң. Азыр сен билбейсиң. Азыр жаныңдан түшпайт. Качан бирөө кызыңды зордуктап кетет, уктатуучу дарыны берип ичирет, ошондо сага окшогон тиги охранниктер көз жасында отуруп тияка бектеги администраторлордун тилин угуп тияқта сыртты кайтарып кейде шарт түзүп берет администраторлорго. Ошондо жаныңа түшөт. Азыр сага эчтеке эмес. Жо да 1 саат эмес, 1 сутка бою кандай берди охранниктер ушул жерде иштейт элеби? Кандай укпайсыңар? Эмнени көзөмөлдөдүңөр ошолор? Мына камералар полный Мына ооба бар иштеп турат да. Ооба. Ошол бүт бардыгы иштеп турат. Анан ошол күнү өчүрүлгөн да атайынчы. Неге колго турат? Неге колго турат? Мен эчке чейин куп чыкпадыбы? Неге жаштаптай жүрүп мына администратор чалып койбойсуң эле. Мен да колумда эме болуп калды да, могуну өчүрбөйүн деп калдым да, сен кармап тур. Милицияларың өзүнүн ишин кыла берсин. Ал бияка кирди. неге бер? Неге алан якта жүрүп кол Астеранга бардыңыздар. Биз сыртта турдук, артакта жөнү. Деке отурдуңуз эле. отырганбыз. Бирок кечке мен жетешекти деп жашканбыз. Жашнакайла адамча. Ал кечке мен адам эмес болчу. Мына могул аялдар кандай көргөн? Кандай ошол күнү ким иштептир? Ушуга окшогон аялдар болот да. Биз жашнакайла отырганбыз. Ал просто билбей. Ягара чектейсиң ачка. Бир отурдуңуздар азыр. Просто эч кандай аш басып Баспа, жаман болуп калды. Жаман болду. Кийин болуп калат. Кийин болду. Адинчи кечирип атканда кийин болуп калат. Бизде иш аракет кийин болуп калат. Жашнакайла отырганбыз. Отуруптур бизге. Бакчысын теги. Анан Азыр камераны карап тынчыраак отуруп туруңуздар экен. Ооба көрдүңбү ушундай караңгы баягы коркунучу жетип кана жок. Ушул жерде кантип иштетет махабат Мавлана деген өзүндөгү мындай майнер аял го. аялдардын укугун коргоп идея Могул подвалында мынтип айтты да, биз келгендечи бул тиги эме болгон жок дейт.
биз бул жакта аренда берип салганбыз дейт да. Бизге тиешеси жок бул гостиницаны деп атат да. Анан кандай договоруңар десек, договорубуз жок дейт. Бирок болуш керек, билбейбиз дейт да администратор баласы. Анан дейт дагы, анан камераны көрсөткүлө деп жана опер бала келгенден кийин ошол жактын администратору келип туруп анан могул подвалга кирип кетти да, ошол жактан алып беребиз. Арендаға берсе, бұл жақтың администраторы мен жақтың ассистенттары бияққа неге келе алады эле? Жоопкерчиликтен качпасын али. Эмнеге жоопкерчиликтен? Бул жөн эле бул гостиницаны меники эмес деп кутулуп кеткиси келип атат да. Эфирден түшүнбөгөндөр бар экен. Бул Бахат Мавленанын Алтын Казына деген тойканасы бар. Ошол жакта жаш кыздар жумуш кылат экен, жалаңгы жакшы жетелек. Анан өздөрүнүн официанттары, иштеген балдар алып келип зордошот экен. Артынан. Ооба. Ошондой экен. Şu darı belirtken. Притом бир саат эмес, Ошол алдында экен подвал. ооба, укутуучудары сокко кошуп берип, ошо Сокко, суусундукка же балким тамагына кошуп берип туруп. бир сутка бою зордуктаганда кыйнап, ооба. ошо эртеси сразу тазалап койгон да, чиги номердичи. Videonu öçürgön. Видеону өчүргөн. Мынакей полный камера бар, мынакей ультра камералар бар. Бул жерде бүгүн мен бүгүн бул маалыматты чыгаргандан мессенджерге берде мындай болуп жүргөнүнө күбө болгону Буга чейин болуп жүргөн экен. Толтура. Кыздарды көп зордукташат экен бул жердечи. Бул жерде ушул баягы жаш кыздарды алып алат экен гостиницага. Официантка кылып алып алат экен дагы. Анан ошо менен эле анан ал кыздарды ушундай колдонуп жүрөшөт экен да. Анан үйрөнүп калат экен ал кыздарчы. Бул жакта үйрөнүп калгандан кийин алып жүрөт экен, анан ал кыздар кайра жаңы кыздарды алып келет экен. ошентип эле бер Ошо жанындагы кызды көрдүк да, жана азыр мен сүрөтүн тартып койдум. Ошол жанындагы кыз айтып атпайбы? Ошол кыз алып келиптир берки кызды. жок алып келбей бияка ошентип келип булардын куралы Ишиса баягы тартап келди. кыздарды айтканы менен кылып Ана жана мен пост жазсам, эме аялдар өздөрү жазып атат да, эне катарды эле түшүнсө болот да, 16 жаштагы кызды иштеткен кандай ата эне дейт да. Мен айттым, мен деле 8-класста иштегем. Ооба, дем иштейт да. Кыз балдар самостоятельно өзүнө керектүү буюмдары көп мисалы. Баары тең иштеп Ооба. атат. Баары иштейт. бул кыз 14-15 жаштан иштейт азыр. аябай жакшы кыз. Ушундай аялдарга таң калам мен. Анан дагы өзү бузулган өзүндө бар экен кыздын өзүндө деп. 16 жашта. Ошентип айткан аял Жо тааныбасак мен эле да бул нормальный үй бүлөнүн эмеси да, кызы да билебиз да биз. даже гүлдөгөн. Тиги охранник келип уруп кетпейин деди го. Тиги эмне жиндиби? Кол көтөрүп өзүнчө. Мага. Келтеген бала сүйрөп ар жака алып. Тети көчөгө чейин алып чыкты. Эмнеге антип күнөөкөр болуп атасыңар? Бизге Таза болсоңор анда эмнеге антип коркуп атасыңар? бир аялын Я. Бир аялыңар келди да качып кетти ошол Ким деген? жана эми андай көрбөсөк артынчы. Сиңдисиби же башкасыбы? бул эмеде Бул Ринат деген бала сурап атат сизди. Ринат деген бала бул администратор ушул жердин. Бардыгы жабылсын талап коюп атышат. Жабылсын эмне үчүн ушундай болгон жерде монтип тойкана болуш керек. Эмне үчүн көзөмөл эч ким жооп бербейт. эмнеге азыркы охранниктер Азыр Могу жерде бирөө өлтүрүп эмне үчүн? Ооба, караңгы жер экен, коркунучтуу экен, мындай капкараңгы экен да. Кыздарды алып келип калган нерсени кыла берет экенсиңер да силер. Бул айтып атпаймынбы? Бияк арендада, Жок, арендасы силер жана договору жок дебедиңерби? Бул спортсмендер 13-үнө чейин гана экен. 13-үнө чейин турат экен, кетет экен. Биз сурадык. Мен уже сурап тактап койдум аны. Видеосу бар менде. өзүңөрдөн барып эле сүйлөшүп эле бияка келет экен. Бияка келе турган адам да өзүңөргө барат экен. Эки жактан администратор бирди деп эле мына силер деле Ирнат деп даже сенин номериңди көрсөтүп атат. Жана 5 менен башталган. айтып атпаймынбы? Мынакей баягы зал бар, банкетный зал бар. Ошактыкпен, бияктыкпен мен жана башында эле силерге түшүндүрбөдүм беле? Ошонун бардыгы, Бул жакта элдер сурап атат. ошонун бардыгы. Эмнеге таза болсоңор тетигинтип куйт дейм да, мен ошону түшүнбөй атам. Тартып берет да, мен тетиги охрана балам. Көчөгө чейин куюп барды. Мен колумда турткүлөп кадимкидей. колун тийгизген кандай акысы бар? Аял иштеп атат. Эмнеге ошол күнү ушул охранниктер бар экен? Эмне ошол кыздар сактап калган жоксуңар? Бул значит администраторлардын Бул айтканы жерге эки гилдеген охранникти коюп ошол күнү каякта болчу булар? Жок, мисалы халал болсоңор да болуптур. Эмне кыздарды алып атасыңар? Жалаң эркек балдарды иштете бербейсиңерби? Я. Жаш бирөөнү айдай кыздарды эмнеге алып атасыңар? Жумушканан алып кирип алып бул жака зордуктап. Бурмалабай эле, буга чейин эле болуп келиптир. Себеби уже келип атат, мессенджерден келип атат. Буга чейин дагы болуп жүргөн.
Азыр эми бүт турмуштар мынакей азыр Бүт активисттер, блогерлер барыңыздар, чогулуңуздар, могул кафени жаптырышыбыз керек. Отпечатка текшерүү. Келишсин баары ушул жака. Текшерсе деле ишенич жок. Коомдук ишмерлер ушул ишке көз карашы. Алардын оозунчу мындай эле жөн эле кагаз менен жаап койсо болот. жеке жок. Азыр баары сатылат. Баары сатылат. Баары сатылат. Тем более тиги Биз эч кимге ишенбейбиз. Оон балким силер экспертизаны кечигип атат, канча сат болуп кетти, бербей атат колго. А эмне үчүн бербей атат? Балким ал жакты сатып алып койдуңар силер. бул жерде дагы Бурхановдун аты аталып атат. Мурзак. Камера эмне кылышкан дейт. Жок, эми мындай. Камераларды өчүрүптүр ошол күнү. Өчүрүп коюш. Биздеген айтып атпайынбы? Кыздар, силер азыр жөн эле бурмалап эме кылып атасыздар да азырчы. Кандай бурмалап? Эми кыз зордукталган жалганбы? Жок. Жалганбы ошол? Жалган дейсизби? Экспертизадан Эми экспертизаныз жообу чыкпай атпайбы? Бербей атпайбы? Аны деген кечиктирип атасыңар. Ал жактан балким сатып алып койдуңар. биз аяка эмне чалып кечиктирип отурбуз. Ошондой эле болуп атат. Себеби колго бербей атпайбы аны. Эми азыр Күч орган деген бар, силер жөн эле ыздай бересиңер дейт. Атасының башы ошол. Күч органы эмне? Түндө балдарды чыгарып ийгениби? Айт ошол. Ошолардын эмеси. Көп кагаз берсе оозу жабылат калат. Кыздар Дажычы эмелерди сатып алып коюптур уже блогерлерди. Тетиги Facebook'та эртең менен ошентип кызга күнөө коюп атышпайбы? Кызга күнөө коюп атпайбы? Элестет? Кое тургула. Ким койгула? Алардын өзүнүн эмесине койгула. Ошол ким акчалып ушундай нерседе, ким акчалып кулдап чыгып бирөөнүн кыздын абирин мындай бир буну карабайт. Ошолордун кызы зордукталып эртең бир ошолордун так өзүнө келгенде ушул нерсе. Ошондо эле түшүнөт аны ким койгула. да сатып алып коюшту. Мына ошол келип каралап чоң-чоң эле аялдар, чоң-чоң эле кыздар жана ноокаттан ай жаккан тиги эмелер чыгып ушинтип жазып кайра мага да чалып, ой менин башыман өткөн Сатылып ошо Махабат Мавленова иштеп аткандар билет ошо кыздар. Просто эмеде бирөөнүн айдай кызы боло берет экен да, булар кадимкидей жумушун кыла берет экен да. Бирөөнүн кыздарын ушинтип алып келип, зордуктап үйрөтүп алышат экен буларчы. Тетиги байке өзү айтып атат, атасы айтып атат да, арты дагы жыртылган дейт, алды дагы жыртылган дейт кызды. Бир сутка зордукташкан, 2 бала. Элестетип атасыңбы? Анан ошону ошол бир сутка ошол жакта жатканда Можеда сиз эмне кылып атасыз, администратор? Бир сутка болгондо күндүзү келипсиз да жумушка. Сиз администраторбу? Сиз жок белеңиз ал күнү. жок, силер шашпай жооп бериңизчи. мындай силер эме устал эле мындай бурмалап жүрүп атпайсыздар. Ызычы салмак эмеспиз. Биз жакшынакай эле сүйлөп атсак, тетиги баланы кууп, ошол эмди көтөрүп салды. Эмне актап саңар бул жерде бир сутка бою билиш керек да, турабы көрүш керек. Эмне кубаңар укпайбы, көзүңөр көрбөйбү? Жазира. Кимде арендада? Ким алды эле? Эмнеге эгер арендада алса, анда эмнеге видеосун сен алып берип атасың, сен менен кошо бир адам кирген жок. Кошо бул видеосун сен алып берип атасың, арендага алып иштеткен адам сен менен кошо видеону көрсөткөн. Администратор кемпирди чакыргыла дейт. Кайсы кемпир? Алып качып кетти. Мен деген айттым го, бияка мен акырын тартып жүргөм да, мен просто могул жактан ушул могул жердин баардыгы ушуларга карайт экен. Анан могул жактан чыкканга бышып бар экен. Ушулар мен монтип көрсөтөйүн деп атсам эле, тетиги жактан эле тетиги бала мен кууп багы андай эле эмоция калтырайын деп аткан эмес эле, спокойно эле болуп атам эле. Ошол бала мени түшкүлөп атып, эмемди көтөрүп да, давлениямды көтөрүп салды менинчи. Ал балада ойлодум, банда азыр мондой ситуация болуп атса, ар түрдүү. Ал деген эле эстеп оккан жокмун. Мен билбейм алда деп. Кабарым жок, кабарым жок деп атат. Бардык жерге барсаң, Бурхановдун атын айтып коюштур. Акыры эч кимге ишенбеген. Достуктардын 2 бала. Ушулардын Ал балдардын экөөнүн тең жынаты экен. Семьясы бар экен, балдары бар экен даже. Балдарына, кыздарына көрсүн. Жанагы күлтүгөнүн көз моңдай баланын аты ким экен я? Азыркы баланынбы? Билбейм ошол. Жок, зордуктаган Жок, бала. азыр койдусаңар билбейм. сөз толук болбаганда айтсаңыз. Атын деле. Силер азыр ойдумган эме кылып жүрсөңөр, кандай суроо болуп деле. Просто бизге айтыңыз, арендатор ким алган бул жерде? Кармап отурганда алган аял ким? Арендага алган ким? Арендага алган ким? Ким деген? Жок, эми азыр ошонун баардыгын чакырабыз, күтүп турмуздар эми. Жок, бизге жооп бербешпи? Арендатор ким бул жердики? Бизде биякта деген бул залды айтып атпайм мен. Тигиз отуруп кетти. Манарда көргөзүп кетти силерге.
еш болот кылышат, обед, ужин болот. Эки жагы конференция зал. Аяқта конференциялар болот, боорунун майда чүлөрүктө ошондой да. Анан кийин үстүндөгү могу толук 6 этаж болот койбу. Кимдер келип жатат өзүмө интересно? Башка жактан келип жатабы? Жок, бул мындай да, айтып атпайлыбы? Федерация футболу бизден буну арендага алышкан. Алар өздөрү киришет. Биз азыр бияка айтып атпаймынбы? Биз биякта. Бул ошондо жанагы мамлекеттигиде жана ошол футбол боюнча федерация Кыргызстандагы. А ошондо бул жерде ошондо ким алган арендага, ошондо арендага алганда, алар алганда арендага бул жерде караш керек болчу. Арендага алдыбы, кулеч ошолор да болчу. Ошол ким азыр жетектейт, ким президент? Ошол эмеде ким президент? Эми азыр эми угуп турсаңыздар. Ошол эмеде ким президент? Туруптур азыр. Дагы деле чоңдордун байланышы бар болуп калат. Мына азыр. Эмнеге эл ысылдап атат десек, көрсөк касеп бул жакта баары турбайбы? Көрсө бул жана футбол федерациясы арендага алса, ошондо ким азыр ким келип жооптуу болуп, ким алган арендага бул жерден? Негизи. Кимдир бирөө караш керек да. Могу жерде бүт жаш кыздарыңар иштейт экен, караңгы жакка. Кой тургачы, эме, до конца сүйлөшүн силер. Мындай да. Мынакей, булар уже канча айдан бери бизде аренда өтөп эме болуп атат. Алардын мынакей кишилер биякта жатып атат. Кишилер жаткан күндөрү биякта ресепшн турат, үнү турат. Анан кийин эми канчасынан баштап 23-нөн ошо бир жумабы 10 күндөй передышка болгон экен да булардачы. Эми киши жок, передышка да, отель пустой болот. Анан даже мынакей көрдүңбү, ресепшн чыккан жок, даже официанттары чыккан жок. Булардын өздөрүнүн официанттары бар. Ушундай да. Биз бияка айтып атпадым, башында эле сизге келгенде айтып атпадым, биз бияка карабайбыз деп. Азнаны, анан кийин могул залды. Биз ушакта банкеттер болгондо ушакты, биякты, тиги аллея жактарды карайбыз деп түшүндүрбөдүмбү сиздерге? Мен аччы. Ошондо биякты канча эме турса, ушуну Канча администратор бар? Анда алгошо жооп берет. Жок, бул жерде сиз казына менен эле могул залдын администратору. Анан эми биякта аренда болсо Сиз эмнеге биякта отурасыз? эмнеге жаппайсыз? Биякта биздин жаныбызда. Сиздер менен отуруп атпаймынбы мен? Сиздер менен отуруп Бул жактын администратору ким? биякта билбейм ким администратор. Жок, биякта айтып атпаймын, мен аренда алган, биякта ресепшн Бул жерде зданиянын жөнөп келгендерге берип койдуңузбу? Мамлекетке тийиштүү. аренда алсалар өздөрү билет да. Жок, эми ал чынбы жалганбы каяктан билебиз? Ал тыктап элек да. Арендага алса силердин жумушчуңар? Мейли, кайсы футболдун ошондой эмеси болуп атат? Футбол федерациясынын эмеси председатели ким деп айым? Ошол жооп берет экен да, значит, бул жерде болгон окуяга. Мындай да, анан Жок, ошол жооп берет да, чынбы? Бир комплекс болбойм, арендага бергенден кийин биздин балдарда ар жерин карап, тиягын кайтарат да, туурабы? Же арендага бердик деп эле кайтарбай. Мындан карасаң, охрана балдары бар болсо. Кетиши да мүмкүн да, охрана балдар, администратор бүт барды кетет да азыр эсли. Биз аягына чейин чыгабыз. Мен жана эле айткам. Аягына чейин чыгабыз ушул жолу депчи. Мурдагысына канча жолу Кафе иштебесин. сатылып, канчасы иш жабылып кеткен да? Жаш кыздардын тагдыры талкаланган жер иштебесин. Жөн эле бизде. Ооба да, эмне кереги бар? Ушул жерде Мындай эжеге карасаңыз, сиздер азыр муердечи. Сиздер азыр муерде азыр мен түшүнүп атам сиздердичи. Баарыңардын ичиңер күйүп атышып эме болуп атат муердечи. Эми азыр бияка мынакей биздин өзүбүздүн милиция кызматкерлери ишке киришти. Рободудан балдар отуруп атат, камеранын алдыга карап, ошонун баарын записьтерди алып атат. Жок, эми укпайсыңар. Анан кийин ошолор эми жыйынтыкты ошолор чыгарат да, туурабы эжеке? Көрдүңбү? Мына түрткүлөп чыкты да көчөгө чейин. Күч органдарына ошону өткөрүп бердик. Если балдардын чындап эжеке, если балдардын чындап күнөөсү боло турган болсо, алар өзүнүн жазасын алат деп Венера мен сизге жана Бала эле биз эмне үчүн келдик? Балдар өлүп Албетте, жазасы. По-любому камалат, алар күнөөлүү. Бул жерде жетекчилер дагы бул жерге бардыгы ким тиешеси бар болсо, ошолор да бүт жооп бериш керек. Ооба. Эки бала камалып кеткенде эле дагы иш кайталана берсе дагы боло береби? Ушундай ишке Кандай? барыш керек эле, силер ошону көзөмөлдөшүңөр Жок, эми мындай да. Эмне үчүн сиз администратор болгондо сиздин жумушуңуз кандай, мисалы, жоопкерчилигиңиз эмне сиздин? Айтыңызчы өзүңүз. Биздин жумушубуз мындай да. Аяк бардык жокту кап эме кылабыз. Эми деле күнү түн аламыз да, биз күнү түн жүрө бербейбиз да, туурабы? Кыздар, менин да определенный графигим бар. Өзүмдүн эртең 8ден келип, кечки саат 9-10го чейин иштейбиз, анан кийин кетебиз, туурабы, кыздар? Мен робот эмесмин, күнү түн Жок, Ренат, карасаңар. анан мындай да. Кел, кел. ошондо даже мал берген именно Эми мындай да. Нет, Ренат, Анан канча мындай да. жылдан бери иштейсиңер силер?
администратордун главный жумушу персоналдар менен иштеш экенин билесиңерби? Ошолорду көзөмөлгө алуу экен. Көзөмөлгө алуу экен, баардыгын билебиз. Персоналдар менен иштешиңер керек. Сиз ошол жанагы зордуктаган балдардын Кыздар жумуш бүткөн баардыгы эмеден чыгып атат. Жумуштан чыгып кетет. Баардыгы жумуштан чыгып кеткенден кийин эми Көп экен бул жерде, айы, кыздар да көчтү экен, балдар да көчтү экен. алар жумуштан Бүт чыгып жаштар. кеткенден кийин алар үчүн жол Алар бири менен бири эмне болуп атканын Жана Кудай спорт билсин. федерациясынын эмесин да тартыш керек экен. Ооба. Если ошолор алган күнү болот атпайбы? Договор бар, мен жазмай калдым. Могу жерде мен 2-3 жыл мурун келгенде эле ошолор ошондойбу? 2 жыл мурун эле ошолор эме кылган. Даже мындай экен да, жана бирөө айтты бизге, 12 жыл мурда деди да, билбейм, 12 деди, кайсы бир 2 кыздын кыздар өздөрү мурдатан болуп келген экен да. Өздөрү сүйлөшүп аткан. Анан айтып беребиз ал жөнүндө бар өзүнчө отдельно маалымат. Азыр маалымат толтура. Азыр личкага да жазгандар көп. Бизде уктап калбайсызбы? Иста уктап. Ооба, бул чай ичкенде эле опасный экен силердин. Чайыңарды ичип алып анан уктап өзүбүздү билбейм мерге. Хорошо, 5 минут, 5 минут. Камераны өчүрүп турсаңыз. Жок, эл көрүп атат, эмнеге өчүрөбүз? Мен өчүрө албайм. Жакшы турганда эч нерсе жок, айта берип. Эмне чайып келсе, чай ичип алып булар өчүрөт атып айтпайбы? Мен лично чай ичпейм. Мен коркуп калдым мисалга. Булар бир нерсе кошуп коет экен. Чын, кыздарды уктатып алып кирип алат экен. Азыр эмнеде 4 уктап калганбыз анан. 4 жакта уктап калып. Анан Мен уктабай калдым. чынды? Уктасак чоктойсуң, чотом го мен деле. Ушинтип эле чогуктап калышат экен да булар. Өздөрү да кошо. Чогуктап турган болот экен. Кыздар эми койгула, жөн эле какштай бересиңерби? Андай эмес да. Чында. Бирөөнүн айдай кыздарын айып кылып атпайсыңарбы? Мен какшытаганыбыз. Бир баланы өстүрүш, ким Ринат? Мындай кыздар, мындай айтып атпайм мен, түшүндүрүп. Ринат, бир баланы өстүрүш үчүн целый өмүр кетет. Ошону жайланткыча, ал балачак болгучакты өмүрүн арнайт ар бир ата эне. Айрыкча эне үчүн өтө оор. Ал эртеңки келечектеги эне ал кыз. Ана жөн эле бир кыздын, бир эле кыз эмес, канча кыздардын тагдыры талкаланды мисалы. Өндүм адат болот атпайбы? Уже бул Көз жумуп коюп, сатып алыш эле. Эгерде ал действительно баягы кыздар бар го, эми чын эле ошондой кыздар болсо, анда биз унчукпай коймокпуз да. Мейли эми балким өзүндө күнөө бар да, өзү баягы ушундай кыз. Ал кызды биз билген үчүн, тааныган үчүн, көргөн үчүн анан биз күйүп келип атпайлыбы? Буга чейин таза өзүн мындай жакшы жүргөн кыз болгон үчүн. Атасы да, энеси да аябай жакшы эмелер да, булар дин жолунда жүргөн, намаз окуган эмелер да. Кызын деле көрүп жүрөбүз биз. Өчүрбөгүлө оозуңарды майлап атабы дейби. Эжелерге чай берип эме кылып атабыз. майлап атабыз. Ой, жөн эле мына чай баягы уктатып коеюн дей турган чай. Булардын уктата турган чайы бар экен. Жана бир эже качып кирип кетти да, ошону тута албай калбадыкпы? Ичинде отурабы? Ооба, бияка качкан боюнча кирип кетти да. Ал билбей кирип келди да бул жаккачы. Болсо эмнеге качат, токтоп туруп айтып койбойбу? Биз мындай отурганыбызда ал бизди билбей кирип келди бул жаккачы. Кирип келип алды дагы, анан кийин артынан куудук, ал качты дагы, моундайдан кирбеди. Биз аны тартып калдык бирокчу, а? Анан бул жерден качканын тарттык, эми тети кухняга кирип барып алтын казынанын кухнясынан моундайдан кирип баратат, бүт тартылды. Эме кыздар, эжекелер, мен айтып атпайлыбы? Если чында балдардан Мен телефонум зарядка өчүп калды. Андан бирок эртерээк баралы дагы мендеги жанагы башка дагы жабыр тарткан, кайрылган кыздардыкын чыгарбайлы эртерээк. кыздар азыр сиздер Жок, келатышат азыр. Келатышат? Буну деген айтып атпаймынбы? Сотрудниктерге берилгенден кийин аларга Жок, муну аягына чыгабыз эмне үчүн? Сиздерден даже моралдык укугуңуздар жок иштегенге. Жок, биз органдарды карабайбыз, күтпөйбүз дагы. Биз ишенбейбиз, потому что Моундай иштер болуп аткан. Ким Ринат уксаңыз, моундай иш болуп аткан жерде сиздердин моралдык укугуңуздар жок, монтип той кылып той өткөргөнгө. ооба, эч нерсе болбогондо той өткөрүп. Той өттү, биз тарттык да. Эч нерсе болбогондой той болуп атат. Кыздын тагдыры
талкууланып атат. Тиякта тигиндей иш болуп атса, бүгүн той өтүп атат мекте. Ошондой эле Махабат Мавлянова акчадан өлбөсө деле жаап туруш керек Нет, да. ошо Махабат Мавлянова, если чын эле эне болсо мындай күйсүп, тойду токтотмокто жаап турбай келгиле, могу чечейли, сүйлөшөйлү депчи. Териштирейли, эмне болгон, эмне болсо мен жооп берейин депчи. Эч нерсе болбогондой той өткөрүп атат. Ошо той өткөрүп түшкөн акчасы буйрубай калсын. Дажычы могу жерге келип, эгер ошол менин ушул жерде болгон болсо, ошол балдар күнөөлүү болсо, жооп берсин. Мыйзам алдында деп өзү туруп бериш керек болчу. Ошону айтып Кыздар, мен Венера. Сиздин тиешеңиз жок экен, сиз. Жок, ушунчалык эме ат эжеке. Мурзат эже, мен жана башында эле айтпадымбы сиздергечи. Если чында балдардын күнөөсү боло турган болсо, жазасын алат. Эч ким аларды защищать эткен жок деп башында. Балдар жөнүндө сөз болгон жок. Балдар по-любому алат. Жок, биз силердин жоопко тартышат. Биз ошону эметебиз. Конечно, Жазира. Жазира, силер айтпадыңыздарбы, мынакей. Ошону күтүп атабыз деп мен сиздерге ошону айтып атпайм. Если чында Жазира күнөөсү боло турган болсо, балдар жазасын алат. Жок, биз чай ичкен жокпуз. Булардын чайын ичкенден да коркобуз. Аштан өлсөк да ичпейбиз. Аягына чейин турабыз. Уктабасак да ушу көчөдө болсо дагы туруп күтөбүз биз. Эмне болгонунчу? Андан көрө келиңиздер. жооп берет. Силер Блогерлер, активисттер ушуга баягы кош көңүл эмес карабагандар келиңиздер, мол алтын казынанын жабылышын талап кылалы. Сен помещениеңде, силердин ишканага да жатпайбы? Мол кыздын тагдырына болгон эмеге жооп берсин, эмнеге жооп бербей булар той кылышат. Көрсөтүп койгончу, кайсы жерде болгон, кайсы эмеде, кандай болуп чыгат, көрсөтүп койгончу деп атат. Кайсы жагында экен деп. Каягында экен өзү? Ошону көрсөтүп келет атат. Кайсы айтар болчу, Ринат? Алтын казына. Жакшылык, жеке жакшылык той Кайсы? өткөзбөгүлөр мындай ыплас жерде. Ооба. Мындай ыплас жерлерде алтын казынада той өткөрбөңүздөр. Жакшылык боло турган жер эмес экен бул жерде бүт мындай. Ошентиш керек болчу? Тойдун үстүнө кирип барыш керек эле. Бирок просто той кылып аткандардын тою бузулат да. Ооба, той кылып аткан адамдарга эме да. Не күнөө? Ошода алардын жакшы ниетин сыйлап коелу. Я. Ногул аялдын Азыр кетебиз. түштү. Бетти жок экен. Өлө качпадыбы? Бүткүл бол чоң эле аял. Болсо эмнеге качат? Ошода таза болсо эмнеге качат? Берип койбойбу, жооп бер. Ооба, жок, качты, аябай Булар качпады. ушунда көнүп Өлө калышты. артынан качты. Бул Бишкек. Кайсы область дейт? Бишкекте болгон окуя. Кече эмес мурда күнү кыз зордукталган ушул алтын казына деген ресторандын артындагы ушундай эмеси бар экен, гостиницасы бар экен. Гостиницасы, могул жакта бассейни, дегеле баягы бүт эме экен да. Администратор айтып атат азыр. Комплексный. Негизи эле мамлекеттик деңгээлдеги адамдарга бергенбиз. Ошолор жооп берип алсын деп атат. Ошондой деп атабы? Ооба, бул эмнеге карабай таштап коет? Анда эмнеге бул жерге атайын адам отурбаган? Анан бул жакта, ушул жакта окуя болгон үчүн бул гостиницаны арендага бергенбиз деп кутулгулар келип атат да. Жанагы эркек эмне дейт эй? Эме экен, Жаска бул жерде мындай деп атат да. Не дейт? Жанагы эркек же аял экени белгисиз адам укуктары деп кыйкырып жүргөн жашыл чачтар барбайбы? Же алар АКШдан акча келет. Келсе чыгабы дейт. Балким. Дегендей кылып атат. Бул жер ошондо мамлекеттик болуп калабы, кандайча? Бул ошондо бул Жок, мамлекеттик эмес. Бул жердин бардыгы Махабат Мавляновага карайт. Бирок ушунун бардыгы ушул территория мен жана тартып келдим, ол эмеде эфирдин башында бар. Могул жакта бассейни бар экен, летный. Могул жакта ушу бассейндин жанында отура турган, эс ала турган жерлер бар экен, ал жакта дагы. Могул экинчи этажы банкетный зал экен, биринчи этажы тойхона экен. Анын арты бул жактары бүт эме кухнялар экен. Анан ошол жактан бул байланыштырат экен да, могул артынан чыгып келип, анан бул гостиницага кирип кетишет экен. Негизинен бул жакта көбүнчө официанттар түнү саат 12-1 чейин той тараганга чейин иштеш керек экен дагы. Анан иштегенден кийин эме болуш керек экен да.
эмечи иштегенден кийин үйлөрүнө кетишкен да. Кетишкенде булар баягы түнгө калышат экен да. Мисалы такси токтоп калат, маршрутка жок дегенде, таксилер кымбат алат, анан бир тапкан акчалар кичинекей болсо таксиге жумшап отурмак беле. Анан бул жакта калып калышат экен, бул жерде. Анан жалаң жаштар, кой деген эч ким жок. Бир нерсе десе мен бул жерде иштейм дейт. Анан кирип алып билгендей болуп атат да могу жерде. булар эгер мамлекеттик деңгээлдеги жана Кыргызстанда футбол федерациясынын президентине берип атса, бул жердечи берип атса, анан булар эле башкарып атат. Мына биякта өзлөрү билет, өзлөрү жооп бериш керек. Даже ошо президентиңер, мамлекетиңер өзү жооп берип алсын, биякты биз бергенбиз ушундай эле деп атат да. Башында ошентип ошого жеткизип атат. оңдоп калды. Башында ошентти да, эгер ошентип атса. Ар түрдүү сүйлөп атат. Договору. Кана, ошончодон мамлекеттик мына достук турат, башка турат. Неге именно ушуга экен? Ушуга ким алып бериптир? Атайын деп баягы бирөө аркылуу мына жана болсо бул жерде ар кимдин атын атып атат. Биз биринчи келгенде такыр эле тиги президенттин досторуна айтышып, андай мындай керек болсо биз биякты минтип бергенбиз, ошолор аркылуу бул жакка бергенбиз, тиги жакка бергенбиз деп биринчисинде такыр өзүнөн кетип атышты. Анан ошентип анан бул акырында анан минтип багы, неге бирөөдө дагы эмнеге эгерде мамлекеттик бул эмеде берилсе, мамлекетке берилип, мамлекет кетип атса, Ой, мамлекеттик эмес, жалган сүйлөп атат. Жана эле мен сураганымда, ооба, сураганымда 13-үнө чейин эле деп аткан. Билбейм, 13-үнө чейин биз турабыз футбол. бул эмнеге ушул ким аркылуу берген? Ушунча